Садыр Жапаров Баткенде жаштар менен футбол ойноду. Президент Садыр Жапаров 27 августта Баткенге болгон иш сапарынын алкагында чек ара жаңжалында жабыркаган Максат айылынын калыбына келтирилген социалдык инфраструктурасы менен таанышты. Бул тууралуу өлкө башчынын маалымат кызматы кабарлады. Президент Садыр Жапаров Баткенге болгон иш сапарынын алкагында чек ара жаңжалында жабыркаган Максат айылынын калыбына келтирилген социалдык инфраструктурасы менен таанышты. Жапаров Максат айылынын социалдык объектилер, милиция пунктун, фельдшерлик акушердик пунктун, футбол талаасын, ошондой эле оңдолгон мектепти көрүп чыкты. Мындан сырткары президентке айылдын таза суу менен камсыздалышы, 11 чакырым тилкеде асфальт төшөлгөнү, көчө жарыктарынын орнотулганы, муздак жана ысык суунун киргизилиши, ошондой эле курулуп жаткан бала бакча тууралуу маалымат берилди. Оңдолгон мектептин футбол талаасын жана спорт залын кароо учурунда мамлекет башчы айылдын жаштар командасы менен футбол жана волейбол ойноду. Мындан тышкары Жапаров жергиликтүү тургундарды түйшүлткөн маселелерге кызыгып, айыл аксакалдары менен баарлашкан. Жергиликтүү тургундар социалдык инфраструктураны калыбына келтирүү маселесин ыкчам чечип бергендиги үчүн мамлекет башчыга жана өлкө жетекчилигине ыраазычылык айтышты. Булак Назар Ньюс. Эл чындыкты билсин. Тоок урдагандарды тоок кустурбай, жегиштер жегинин толук кыспай, жем таштап жатышат. Мындай ой коомчулукту ойго салып турган учуру чынында эле. Тоок урдап, тоок кусуп чыктым деген бир дагы кесилген адам жок. Ал эми элдин сөзүндө элге чыккан маалыматка миллиарддап жегендер, миллиондоп, долларлап жегендер, сомдоп жем чачып чыгышууда. Ушундай кеп ушуга айланткандай. Айлангучок заманында көч айланып келип бүгүнкү кускандар эртеңки кускундарга айланып каларынан шек жок. Мыйзамсыз байоо беренеси менен кармалгандар кылмыштардын моюндарына алып миллиондоп төгүп берип жатканы анык көрүнүш. Эгерде тоок урдагандарга да тоок төктүрсө, бир топ тоок фермалары ачылмак. Жеңил жаза алгандар жеңилдебей, оорлошуп оорса дагы абакта отурушат. Ал эми миллиарддап жегендердин жазасы жеңилдеп, жегенинен жемин берип жеңилдеп боштондукка чыгып жатышат. Жыйынтыгында тоок урдагандар темир тордо, мамлекетти тоногондор торгойдой сайрап, сайрандап эл аралап эркиндикке чыгууда. Булак модератор Кейжи. Эл чындыкты билсин. Абдраймов уюштурчу митингде 10 000 адам келери күтүлүүдө. Саясатчы Тойгуналы Абдраймов 17 сентябрда Алмазбек Атамбаевдин туулган күнүнө карата тынчтык митингин уюштурарын айткан. Бул кабар желдей тарап учурда тарапташтары көбөйүп жатканы маалым болду. Митинг форум имаратында өтөт. Тойгун мырза абактагы Атамбаевдин 65 жылдыгына карата 3 жылкы союп элге чай берүүнү ниет кылып жатыптыр. Серепчилердин баамында митингге келе турчу адамдардын саны 10 000 жакын болору күтүлөт. Башкы саясий күчтөр Тойгуналы Абдраймов менен биригүү үчүн сүйлөшүүлөр баштаган эмнеден кабар берет. Сыягы экс-президенттин туулган күндө олуттуу ураандар, талаптар айтылары күтүлүүдө. Балким ошол талаптар митингге жетпей чечилип кетсе, түрлө келчү элдин саны азаябы. Булак Азия Ньюс. Эл чындыкты билсин. Каза болгондор бар. Пакистан менен Афган чек арасында ок атылды. Пакистан менен Афганистан чек арасында ок атылды. РИА Новости Талибан кыймылындагы булактарына шилтеме берип жарыялаган маалымат боюнча Торхам көзөмөл пунктунан өтүүгө аракет кылган афгандардын тобуна карата Пакистандын куралдуу күчтөрү ок чыгарган. Афганистан түштүк жана чыгышын Пакистан менен чектешет. Жалпы 10 чакты адам чек арадан мыйзамсыз өтүүгө аракет кылган. Алардын ичинен 3 адам каза тапты, дагы 5 адам жаракат алган. Учурда Афганистандын бир гана Паншер Борбор кала Кабулдун түндүк чыгышында жайгашкан провинциясы Афганистан аскерлеринин көзөмөлүндө. Башка аймакта Талибан көзөмөл жүргүзүп жатат. Президент Ашраф Гани 15 августта өлкөдөн чыгып кеткенден кийин вице-президент Амрулла Салех өзүн өлкөнүн президенти деп жарыялаган. Булак Назар Ньюс. Эл чындыкты билсин. Рекорд койду. Владислав Шулико ысык көлдө узунунан сүзүп өттү. Бүгүн 27 августта кыргызстандык сууда сүзүүчү Владислав Шулико ысык көл аркылуу сүзүп өттү. Биздин спортчу дүйнөлүк рекорд койду. Ал ысык көлдө узунунан сүзүп өттү. Бул 181 километр. Эске салсак, Шулико 22 августта 07:30 Караколдон старт алган. Финиш Балыкчы шаарында болмок. Сууда сүзүүчү 6 күн сууда сүзүп жүрдү. Ал жардамчы курал катары калактарды колдонбой туруп 181 километрди өзү сүзүп өттү. Коопсуздукту коргоо максатында аны өзгөчө кырдаалдар министрдин куткаруучулары кайык менен коштоп жүрүштү. Влад рекорд коюп жүргөн кезде анын апасы Татьяна уулуна сарсана болуп жатты. Тезирээк финишке сүзүп жетсе экен, үйгө алып кетип, көкүрөгүмө кыскым келип жатат деп билдирген. Владислав Шулико 22 августта 07:30 старт алып, 27 августта 15:27 финишке жетип келди. Булак Кактус Медиа. Эл чындыкты билсин.
Лейлек районунун Максат айылында 84 үй бүлөгө жаңы үйлөр пайдаланууга берилди. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров бүгүн 27 августта Баткен облусуна иш сапарынын алкагында мамлекеттик чек-аранын кыргыз-тажик тилкесинде үстүбүздөгү жылдын апрель айында болгон окуяларда жабыр тарткан Лейлек районунун Максат айылындагы 84 үй бүлөгө бериле турган жаңы үйлөрдү көрүп чыкты. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматы кабарлады. Буга чейин үстүбүздөгү жылдын 6 майында мамлекет башчысы Баткен облусунан кабар алган учурда бир да жергиликтүү тургун жардамсыз жана зарыл колдоосуз калбай турганын билдирген. Президент Садыр Жапаров чогулган элдин алдында сүйлөп жатып аларды Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 30 жылдыгы менен куттуктады. Ал өз сөзүндө белгилегенде эгемендүү өлкөгө көз карандысыз мамлекетке ээ болуу кандай гана эл болбосун улуу бакыт. Мекендин эгемендиги бул мамлекеттин тынчтыгы, аймактын бүтүндүгү. Баткен облусундагы чек-арада акыркы жолу болуп өткөн каргашалуу окуяда Кыргызстан эли биримдиктин үлгүсүн дагы бир ирет даана көрсөттү. Кыргызстанда гана эмес дүйнөнүн булуң бурчунан мекендештерибиз жүрөгү менен жардамга колун сунушту. Элибиз менен биргеликте оор жоготуулардын ордун толтурууга аракет жасадык. Каргашалуу окуяда 36 эр азаматыбыз шейит кетти, 100дөн ашык жарандарыбыз жарат алды. Бул кыргыз эли үчүн, биз үчүн оор жоготуу болду. Алардын жакындарына дагы бир ирет терең кайгыруу менен көңүл айтам. Мекен үчүн жан берген атуулдарыбыздын үй бүлөсүнө аз да болсо жардам көрсөтүүнү колго алып олтурабыз. Жабыркаган үйлөрдүн ордуна заманбап шарттар менен үйлөр курулду. Айылдардагы бир топ чечилбей турган социалдык маселелер четтен чечилип жатат. Таза суу, жол, мектеп, бала бакча жана башка элеттиктер үчүн эң керектүү делген шарттардын түзүлүшүн камсыз кылууга аракет көрүп жатабыз деп белгиледи Садыр Жапаров. Президент жаңы үйлөр кут алып келген ынтымактын үйү болуп, аларда кыргыз эли үчүн, кыргыз мамлекети үчүн ак кызмат кылган патриот уул кыздар тарбияланып чыксын деген тилегин билдирди. Өз сөзүндө Садыр Жапаров кыргыз мамлекети кыйын күн кечирип жатканда эбегейсиз жардам көрсөткөн боордош түрк элине жана Түркия мамлекетинин жетекчилигине, жалпы кыргыз элинин жана жеке өзүнүн атынан ыраазычылык билдирди. Кыргыз эли бул жылдар ичинде кылымга тете окуяларды, сыноолорду башынан өткөрдү. Ошончо азапка чыдаган, сыноолорду жеңген айкөл жана намыскөй элиме, анын ичинде сиздерге 1000 мертебе алкыш айтам, таазим этем. Өлкөбүз тынчтыкта жана экономикасын өнүккөн мамлекет болсун, бул үчүн биргелешип аракет кылалы. Биз тынчтыкты сүйгөн өлкөбүз. Муну дүйнө жүзү билет деп баса белгиледи мамлекет башчысы. Булак Адам Медиа. Эл чындыкты билсин. Эрдоган талиптер Түркияга Кабул аэропортун башкарууну сунуштады. Талибан кыймылдын Анкарага Кабул эл аралык аэропортун жарандык башкаруусун колго алуу сунушу түшкөнүн Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган маалымат жыйынында айтканын Анадолу агенттиги кабарлады. Талиптер Кабул аэропортун башкарууну бизге сунуштады. Кимге? Бизге. Коопсуздукту камсыздай турганын айтышты. Ал эми аэропорттогу жарандык жөнгө салуу иштери менен алектенүүнү бизге сунуштап жатышат. Биз азырынча жооп бере элекпиз, деди ал. Кабул эл аралык аэропортуна жакын жердеги жанкечтилердин эки ирет жардыруусунан 100дөн ашуун адам каза таап, 150 киши жаракат алды. Бул үчүн жоопкерчиликти Ислам мамлекет тобу мойнуна алды. Булак Азаттык. Эл чындыкты билсин. Жекшемби күнү Бишкектин Борборду көчөсүндө азык-түлүк жарманкеси өтөт. Жарманкеге жергиликтүү 127 ишкана катышып, эт, сүт азыктарынан тарта жумурткага чейинки продукцияларын сунуштайт. Жекшемби күнү 29 августта Бишкек шаарынын Борборду көчөлөрүнүн биринде айыл чарба азыктарынын жарманкеси болот. Бул тууралуу мэриянын маалымат кызматынан кабарлады. Шаардыктар саат 10:00 тарта Разаков көчөсүнүн Токтогулдан Киев көчөсүнө чейинки бөлүгүнөн эт, сүт азыктарын, жашылча жемиштерди, жумуртка жана башка азыктарды сатып ала алат. Жарманкеге жергиликтүү 127 ишкананын катышаары кабарланды. Бул иш-чараны Бишкек мэриясы менен Айыл суу чарба жана аймактарды өнүктүрүү министрлиги уюштуруп жатат. Булак Спутник KG. Эл чындыкты билсин. Криштиану Роналду Ювентус клубунан кетип жатат. Португалиялык футбол жылдызы Криштиану Роналду Ювентус клубунан кетип жатат. Бул тууралуу маалыматты башкы машыктыруучусу Массимилиано Аллегри тастыктаганын четелдик спорт басылмалары жазып чыкты. Белгилүү болгондой, жакынкы күндөрү Роналду Манчестер Сити клубуна өтөрү күтүлүүдө. Ал 2018 жылы Реал Мадрид клубунан 115 миллион еврого Ювентус клубуна өткөн. Алтын топтун 5 жолку ээси Ювентус үчүн жаңы башталган сезондо оюн өткөрө элек. Булак Медиа Центр. Эл чындыкты билсин. Абдывахап Нурбаев: Акылбек Жапаров оозуна келгенде оттой бербесин. Абдывахап Мамат Расулович: учурда тышкы саясаттагы абалыбыз кандай? Кыргызстанга жаңы бийлик келген сайын тышкы саясатта көп векторлуу саясат жүргүзөбүз дешет. Кечээ жакында президент фейк маалыматтар боюнча мыйзамга кол койду. Эми Европа көп жагынан артын салат, мамилесин азайтат. Ушуга окшогон маселелерди тышкы иштер министрлиги президентке жакшы маалымат жеткириши керек болчу. Эгерде биз чынында эле алар айткандай көп векторлуу тышкы саясатты жүргүзүүгө батынсак, баарына
бирдей мамиле жасаганыбыз туура, тилекке каршы. Азыр андай бул эле Кыргызстан эң биринчи кошуналар Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан, Кытай жакынкы мамлекеттер менен мамилени бузбашы керек. Анан албетте биздин кызыкчылыктар болгон Россия, Европалык экономикалык биримдик, Америка Кошмо Штаттары сыяктуу өлкөлөрдүн жылуу мамилеси биз үчүн маанилүү. Экономика жана каржы министри Акылбек Жапаров долларды колдонуудан баш тартыш керек деп жатпайбы? Бул мүмкүнбү? Акылбек Жапаровдун мынтип айтканы туура эмес. Министрмин деп эле оозуна келгенди оттой берсе болбойт да. Эми дүйнөдө бардыгы долларга айланып турса, биз кантип андан баш тарта алабыз? Кандай максатта айтса дагы анын бул сунушун туура эмес деп эсептейм. Тышкы иштер министринин азыркы кадамдары кандай болушу керек эле? Учурда дүйнөдөгү, анын ичинде Ауганстандагы кырдаалга байланыштуу тышкы иштер министринин ар бир кадамы, аракети маанилүү болуп турат. Алар акыркы окуяларга тез арада реакция жасашы керек. Азыртан эле бир тараптуу болбой, Европа биримдик жана башка кызыктар тарап менен алака түзүп, Ауганстанда коркунучтар келсе, кандай аракеттерди көрүп, кандай иш чара кыла алабыз деген суроолорго жооп издеши керек. Азыр Орто Азия мамлекеттеринин чочуганы талибандар болуп жатпайбы? Анткени азырынча булардын келечектеги кадамын бардыгыбыз билбей турабыз. Талибандар кандай саясат алып барышат, кошуналарына кандай мамиле кылышат? Ушул боюнча консультацияларды жүргүзүп, күчтүү эксперттер менен сүйлөшүп, алдын ала даярдыктарды көрүү зарыл. Президентке дагы ушул багытта өзүнүн кеңештерин байма бай берип турушу абзел. Булак Назар Ньюс.